Саламатсыздарбы, урматтуу биздин каналдын катталуучулары? Кайрадан Европа сырлары каналына кош келиңиздер. Бүгүн сиздерге абдан бир сонун адамды тааныштыргым келип жатат. Анткени менин жеке оюмда бул адам көп адамдарга мотивация берет деп конокко чакырдым. Азыркы учурда Германияда жашайт. Үй бүлөсү менен келгенине канча жыл болуп калды? 6-жыл. 6-жыл. Эң сонун. Саламатсыздарбы? Саламатсыз. Башында эле өзүң тууралуу айтып кетсең, кайсы жактан болосуң, Германияга качан келдиң, жана ошондой эле Германияда эмне менен алектенесиң? Анда сөз сизде. Рахмат. Менин атым Асат, мен Таластан болом. Таластын 3 мектебинде окугам. 11-класстан кийин КГУстага тапшырып, корейско-германский факультет информатики деп аталчу ал кезде. Ал жакта деген 2 мүмкүнчүлүк бар да. 3-курста кийин кетсе болот, же бакалаврды ошол жактан бүтүп, бул жакка кайра магистратурага кетсе болот. Ошентип ал жакта стипендия алып калып, 3-курстан кийин бияка отбор болуп келгем. Жыл сайын болжолдоп 5-6 студенттей алып келишет, жакшы студенттерден. 2017 бул жакка келгем, ошолдон бери 2019 аягы, 2020 башы окууну бүткөм. Ошодон бери программист болуп иштейм. Башында мындай чоң машиналарга, баягы автомобильный индустрия деп коет, ошолорго программа жазган компанияда иштегем. Экинчисинде чоң немецкая корпорация бар, SAP деген. Европанын эң чоң компанияларынын бири болуп эсептелет. Ал жакта да иштегем. Азыркы учурда онлайн банкинг система жасайбыз. Финанс секторунда иштейм да. Демек, сен үйдө отуруп эле иштейсиң, Мен үйдө эле отуруп иштейм. Мен негизи офисим башка жакта, Германиянын. Баары баягы менин коллегаларым башка шаарлардан, Бавариядан болгон үчүн айырмасы деле жок деп, анан ушинтип башка шаарга, Лейпциг деген шаарга көчүп келгем. Үй бүлөсү менен ушул жакта жашайбыз. Жакшы. Анда мен азыр тактап кетсем, Кыргызстандан жакшы окуган студенттерди университет өзү Германияга жөнөтчү, э? Ооба. Германияга жөнөтүп, ал Германияга келгенде бекер окудуңарбы? Стипендия алчуңар беле? Кыргызстандан баштап айтып келейин. Ал жакта деген окуу бекер болот, эгер жакшы окуган болсо. Окуу бекер болот, плюс баягы 110 евро төлөчү стипендия. Стипендия. Меники тилекке каршы мектептен баягы жаман окуп, ушинтип жүргөнүм үчүн стипендия болбой калды. Контрактка отургам. 1-2 курс атынан контрактта төлөп жүрдү. Анан аракет кылып, баягы официант болуп иштеп, анан эме алгам. Ноутбук акча таап, ошентип анан аракет кылып окуп баштап, анан ошо 3-курста уже бул өзүнүн эмесин алып келди, түшүмүн. Окуум бекер болду, анан ошо 110 евро стипендия алчумун. Ал кезде баягы 90 бир нечеге чейин чыгып кеткен. Анан аягында баягы айрым бир мугалимдерден караганда көбүрөөк алчу. Кээде 3 ай чогултуп бир берип койчу, мындай сыйынып каласың. Ошол кайсы жылдары болуп калат? 2016, 2017. Анткени мен дагы университетте, ошо жогорку окуу жайда Бишкекте иштегем. Эсимде азыр ошо айлык акы боюнча. Мен 4000 сом айлык алчумун. Биздики ошол кезде 9000 болчу, 9500. Айырмасы кандай, э? Демек, сен кайсы учурда түшүндүң? Мектепте начар окуган, ошонун залакасы тийди, жакшы окуш керек экенин кайсы учурда түшүндүң? Негизи өзүмдүн чөйрөмдө жашап Таласта жүргөндө, мектепти бүткөндөн кийин каяка барарымды деле билбейчимин да. Иши кылса Таластан кетиш керек болду Бишкекке эле. Иши кылып окууга тапшырыш керек, э? Эптеп Бишкекке кетип калыш керек болду да. Мектепте немис тили окуганым үчүн ошо Германия менен байланышы бар факультеттерге тапшыргам. Ошо корейско-германскийге тапшырып калдым. Анан ошол жака барсам, баягы Бишкектин кыйын мектептеринен келген студенттер болду, группалашкан. Алардын жанында өзүмдү аябай слабый сездим да. Ошол кезде дагы баягы финансы жактан да бир аз кыйын учурлар болгондон жашоо, эгер сен окубасаң мындай болот, сени мындай күтөт, тигиндей күтөт деп прям баягы мисал катары көрсөтүп бергенден мугалимдер көрсөтүп берди. Кой окуйын деп, анан ошентип акырындан баса дагы эме болду да, баягы башка студенттерди канчалык кыйын экенин көрүп, баягы мен мектепте немис тили окусам деле университетке келгенде сүйлөй албайсың да немисче. Анан башка группалаштар менен татырап сүйлөчү. Аларды көргөндө эле башында мотивациям түшкөн да, себеби дегенде
баягы мен башым иштебейт, кантем мен кайра талашка эле кетип калсамбы, колуман эч нерсе келбейт деген ойлор келип, анан ал кезде жана китептер болот го, по самосовершенствованию ушундай. Ошол кезде мисалы жанагы мысли материальны деген китептер болот, секрет деген документальный фильм бар эмеспи да. Ошол Наполеон Хилл, Ум и богатей, ошондой китептерди окугандан кийин мага ой келтирди да, баягы эмнени ойлосоң ошол ишке ашат депчи. Эгер мисалы башым иштебейт, окуя албайм деп айта берсе, эч кандай жыгыш болбойт. Анан ошол ой келгенден кийин туура баягы позитивдүү ойлонгонго аракет кылып баштадым. Ошондон кийин анан өзүмө акырындан ишенич пайда болду. Ошентип окуп баштадым да. Маршруткада кетип баратып, библиотекада мындай калың китеп алып алгам, программирование үчүн. Анан маршруткада кетип баратып, жолдо баягы 1 сааттай болчу. Анан ошол окуп атсам, аркамда угуп калдым да. Ата кызы да. Анан атасы айтат: "Көрдүңбү, кызым, бул баладай болбо" деп бир баланы көрсөтөт да, ал уктап атат. Студент. Баладай болбо, бул баладай бол депчи. Анан ошенткенден кийин ичимен өзүмчө эле баягы Мен деле башка бирөөгө мотивация берсем болот экен деп, анан баягы ишенүү пайда болду. ишенүү пайда болду. Анан өзүмдү баягы жакшы сезип калдым да, туура жолду бараттырмын депчи. Дагы баягы түрткү болду дегендей. Эң жакшы. Анан ошол Германияга келгенден кийин, Германиянын баарыбызга эле белгилүү, Германиядагы окуу системасы башкачараак, Кыргызстанда башкачараак. Анан Кыргызстандан Германияга келгенден жогорку окуу жайда окуу кыйыныраак болдубу? Кандай айырмачылыктар бар экен? Бизде деген 3-нчү курста немис доценттер баягы жартысы кыргыз профессорлор болчу, жартысы немис. Анан ошол бизге жакшы жардам тийди деп ойлойм. Себеби дегенде келип ошо жалаң немисче сүйлөшүп атты. Анча-мынча баягы немисче түшүнбөгөндөргө котормочу болду, бирок баары бир жакшы практика болду деп ойлойм. Анан бул жака келгенде биз негизи немис тилин баягы Кыргызстанда немис тилинин бир түрүн окуйбуз да. Анан бул жака келсек, бунун диалекти бар экен да. Башкасы. Башында бир аз түшүнүш кыйыныраак болду, бирок өтө кыйын болгон жок деп ойлойм. Анткени баягы эң жакшы студенттерди алып келишти да, алардын баары эме болчу, немис тили баягы среднийден өйдө болчу да. Деңгээли жакшы болуп калган. Анда сизди улантсак, Германияга келип окунуп бүткөндөн кийин эле жумуш табуу кандай болду? Жумушуң тууралуу кичине кененирээк айтып берсең. Башында тажрыйба жок болсо, табыш кыйыныраак болот. Албетте, себеби дегенде мисалы 20 компанияга заявка тапшыргам. 20 компаниянын арасынан ачып кетсе 3-дөй жооп берди. Ошентип жумуш таптым башында. Анан баягы чоң компанияга киргенден кийин, кайсы компанияга тапшырбасам, мага интервьюга мени чакырып атты да. Себеби дегенде ошондой чоң корпорацияда иштептир деп сразу ой келет да. Анан жакшы реклама болду деп да ойлойм. Мен дагы Кыргызстандагы окуу боюнча дагы кененирээк сүйлөшкүм келип жатат. Контракт канча төлөчүң эле азыр сага мүмкүн белгилүүбү? Азыр ошол программа барбы? Эгерде башка адамдар кааласа, окуучулар 11-ди бүткөндөн кийин барып ошол окууга тапшырып, сен сыяктуу Германияга келишсе болобу? Ал кезде 27 000 төлөчүк контракт. Азыр кандай болуп калды, точно айта албайм да. Баса айтпай калыптырмын. 3-нчү курстан кийин келгенде, плюс магистратурага да келгенде 1 жыл окуу төлөнөт. Стипендия берилет. Жашоого Германиядан стипендия беришет. 1 жыл. 1 жыл өткөндөн кийин ошол убакытка уже биз стажировкаларга тапшырабыз, айтишник катары. Стажировка өтөбүз, анан ошол компания бизге акча төлөшөт. Анан ошол акча менен жашайбыз. Негизи бул программанын мындай талаптары жокпу? Кээ бир программаларды билем да. Ушинтип башка мамлекеттерге келип окугандан кийин кайра өзүңүн мамлекетиңе барып иштешиң керек. Андай талап жок. Демек, каалагандар калып калса болот. Германияга жакшы кадрларды алып келүү максатында кылышат деп ойлойм да. Себеби Германияда мисалы азыркы учурда баягы кадрлар жетишпей, мисалы аэропорттор кээде рейстер жабылып эмеп калып атат, иштебей калып атат. 400 000, 500 000 кадрда жетишпей жатат деген бир жаңылыктардан окугам да. Демек, кадрлар ар дайым эле керек. Анткени Польшада дагы мен дагы жакында эле окугам, абдан көп. Азыр так санын айта албайм, бирок ошо IT тармагында абдан көп адам жетишпейт деп жүрөт. Демек, бардык жакта эле ошондой окшойт анда. Негизи анда азыр IT тармагы тууралуу кичине кененирээк айтып берсең, окуу кыйынбы IT тармагында? Көп адамдар жогорку окуу жайга барбай деле курстарга окуп деле жумуш таап алып жатышат. Кандай ошол сен
өзүң иштеп жатасың, окудуң, жогорку окуу жайда окудуң, курстар жөнүндө дагы билет болушуң керек, көп эле уккан болушуң керек, мүмкүн өзүң дагы окудуң. Ошолорду айтып берсең, сөзсүз түрдө жогорку окуу жайга барыш керекпи же курста окуп эле анан жакшы жумуш таап алуу мүмкүнбү? Негизи менин оюмча мындай да, Мгм. курска тапшырганда бул баягы бүт базаны, керектүү базаны бере албайт деп ойлойм да. Ошол үчүн университетте да окуп, анан параллельно курсту дагы бере алып кеткен аябай пайдалуу болот деп ойлойм. Анан меники мисалы мындай болгон, мектепте информатикадан мугалим жок болуп, информатикадан такыр эле эч кандай билимим жок болчу. Программирование келгенде баягы технический литератураны окуш керек болуп, аябай кыйналгам башында. Анан бир эле абзацты 20 жолу окушум керек болду. Улам окуп атып, анан кайталап атып, кээде баягы мотивациям түшүп калат да. Эмне ушуну түшүнбөймбү? Балким мен туура эмес багытты тандап алдым депчи. Анан барып эшикке барып сейилдеп келем, кайра келем, окуйм, ушундай болуп үйрөндүм. Негизи сенин оюңда, эгерде ошо IT тармагына барам, программистке окуйм десе, окуучу мектепте кайсы сабактарды жакшы окуса, жеңилирээк болот? Информатика, математика, английский. Мен да ошол тематикага айткым келет. Себеби дегенде, мен мектепте окуп жүргөндө, бизге математика эмне кереги бар, информатика эмне кереги бар, анын эч кандай эмеси деле жок. Пайдасы тийбейт деп, Пайдасы тийбейт. Азыр мисалы бияк бир нече жашап баягы Германияга келип эме болгондон кийин ой келди да, көрсө туура экен деп. Эгер мектепте эле аракет кылып окуп, олимпиадаларга катышса, бул коомдой эле аябай эле баягы чоң эмеси, пайдасы чоң болот. Мисалы программированиядан республиканский олимпиадага катышып, балким баягы Кыргызстандын атынан мировой олимпиадаларга катышса, чоң компаниялар көрө эле баягы бул аябай мыкты кадр экен деп өздөрүнө чакырып алган эмелер болот да, мүмкүнчүлүктөр. Плюс башка өтө университеттер сага окууңду төлөп беребиз, биздикине кел деп өзүлөрү чакырып. Анан мисалы Америкага деле мисалы тапшырганда, таза эле болбосо баягы Кыргызстандын ичинен баягы биринчи, экинчи орун алган күндө деле ошол баягы сертификат олимпиадага катышты, ушундай орун алды деген аябай эле чоң таасири болот деп ойлойм. Ооба, эң туура, мен да ошого кошулам. Азыр тил жөнүндө сүйлөшсөк, сен канча тилде сүйлөйсүң? Немецкий, английский, орус тили, анан испанскийди баягы Duolingo деген приложение бар го, ошол менен бир аз үйрөнгүм келип окугам, анан практикада жетишпей калды. Негизи IT тармагында иштөө үчүн чет тилди жакшы деңгээлде билүү керек, Ооба, себеби дегенде көбүнчө мисалы Кыргызстандан отуруп деле программист катары иштегенде, коллегалар ар кандай өлкөлөрдөн болот, ар кайсы Европадан, Америкадан, Индиядан болушу мүмкүн. Анан менен сүйлөшүшөт, бири-бирин түшүнүш үчүн бул английский. Анан ошол английскийди жакшы билсе, баягы карьерасына да жакшы болот. Сен Германияда жашап иштесең деле, бирок жумушта англис тилин колдоносуңар, немис тилин эмес. Жок, немисче сүйлөшөбүз, коллегаларым баары немистер. Документация тиги булардын да баары немисче болгону, баягы программирование өзү информациялардын баары көбүнчө англисче болот. Ошол эле болбосо көбүнчө немисче. Тил үйрөнүүдө жаштарга кандай кеңеш бере аласың? Кандай кылса бат үйрөнө алат? Анткени бул маселе менин жеке оюмда окуучуларды, негизи эле тил үйрөнүп жаткан адамдарга учурайт болуш керек. Тил үйрөнүү абдан узакка созулган процесс болот. Көп адамдар үйрөнө албай кыйналышат. Ошо сен кандай кеңеш бере аласың? Кандай кылса тилди бат үйрөнсө болот? Негизи баягы результат шыр келбеген процессте чын эле аягына жеткирүү кыйын да, менин оюмча. Өзүңдүн практикаңдан алып, өзүң кандай кылганда бат үйрөндүң? Экзаменге даярданыш керек деп ойлойм. Обязательно. Баягы сертификат алыш керек. Сертификатты мисалы албай калган күндө деле баягы анча-мынча билим калат. Мисалы TOEFL-га тапшырганда деле. Анан плюс сөзсүз практика керек. Көбүрөөк сүйлөшүш керек. Сүйлөбөсө, баягы колдонбосо, анда унутулуп кетет. Мен мисалы студент кезимде туристтер менен да иштеп көрдүм. Котормочу болуп жүрдүм. Аябай жакшы жумуш. Кыргызстанды коз жерлерин кыдырып, көрсөтүп, чогуу эс алып, анан которуп, башка кишилер менен таанышып, студент катары жакшы акча табышат да. Эң башкысы бат сүйлөп кетсе болот деген, ошол баягы экзаменге даярданыш керек. Анан практика. Анда азыр Германия тууралуу сүйлөшөлү. Негизи менин байкашымча акыркы күндөрү Германияга келип иштеген студенттер абдан көбөйүүдө. Ошондой эле башка студент эмес, жөн адамдар деле келип Германияга келип иштегиси келип жатышат. Бирок
билишпейт, кантип келсек болот деп баары эле ушул суроого такалышат. Кантип келсе болот Германияга? Сен окуу Эң менен келдиң, сен жолуңду билдик. Окуудан тышкары дагы кандай кылып келсе болот? биринчи кадам бул эме менин оюмча тилди үйрөнүш керек. Себеби дегенде Германияга баягы Европага келгенде биз баягы өзүбүздү жаман жактан көрсөтө элекпиз. Мен ойлойм, эгер өзүбүздү баягы жакшы даярданып, немис тилинде мисалы кайсы өлкөгө барбас тилди үйрөнүп, ошентип баягы жакшы жагыбыздан көрсөтсөк, өзүбүздүн өлкөбүзгө да жакшы да. Мисалы, Кыргызстан мен аны билем, элдери жакшы деп ойлонуп тургандайчы. Себеби дегенде баягы тилди билбей келгендер көп болот, мисалы Германияга делечи. Анан группага жазып калышат, мен тил билбейм, эме жумуш жок отурам, эмне кылам, жардам бергилечи. Анан ошондойлор көбүнчө мошенниктердин колдоруна түшөт. Тил кереги жок, келип иштесеңер болот, мынча акча табасыңар деп. Анан башында акчасын алат да, ошондон кетип калышат. Ошол үчүн тил үйрөнүп, кара жумушка эмес, бир нерсе үйрөнүп келген эң жакшы жол деп ойлойм. Мисалы кандай эмелер бар. Аупер болуп келишет жаштар. Баягы нянька болуп. Келип бир үй бүлөдө жашап, ошол үй бүлөнүн баласын багып, бул программа менимче 1 жыл созулат, 1 жылга. Анан көбүнчө ошо кыздар ошо үй бүлөдө жашап атып, баягы параллельно тил үйрөнүшөт. Анан кийин баягы ар кандай окуу жайларга тапшырышат, ар ким ар кандай жол менен кетишет. Мисалы ФСО деген да нерсе бар, бул баягы добровольческий социальный год деп орусча которулат. Көбүнчө мисалы отель же картаң баягы сапар жашаган жер, дом для престарелых. Дом престарелых, Ошондой жерлерге келип иштешет. Ал дагы бир эки жылдай болушу мүмкүн. Анан баягы кайра башка мисалы университетке тапшырышат же курс өтүшөт, ошентип иштеп кетишет. Ошондой мүмкүнчүлүктөр бар. Же магистратурага келген келсе болот. Мисалы кээ бир учурларда эме болуп да келгендерди көргөм. Беженец болупчу. Ал дагы бар, бирок эмелери бар болуш керек, анын ограничениялары. Ал дагы абдан узакка созулган процесс, аны алуу дагы жеңил эмес. Сен ошону көргөзүп беришиң керек, тактап беришиң керек, эмне үчүн беженец болдуң, эмне үчүн качып жүрөсүң. Ал дагы өзүнчө бир абдан чоң татаал процесс. Ооба, эң жакшы жол окуу, билим менен эле келген. Мен дагы ошону ар дайым айтып келем да. Негизи сенин байкашыңча Германияда кыргыздар көбүнчө кайсы тармакта иштешет? Мисалы, клиникада иштеген тааныштарым бар, программисттер бар, IT тармагында иштегендер көп. Отель тармагында да иштегендер болот, баягы ауыз билдинг деп коет, ошентип анан отельде иштеп кеткендер бар. Негизи тил билбей келсе, жумуш табуу абдан кыйын болот. Жөнөкөй кара жумуш болсо дагы, кандай жумуш болбосун, негизи эле тил билбесе, жана сен айтып кеткендей мошенниктерге түшүшү мүмкүн, же негизи эле документ жасатабы, же башка Германияда башка нерсе кылабы абдан кыйын болот. Ошондуктан мен да ар дайым айтып келем, тил үйрөнүп келсеңиздер, Польшага деле келгенде. Кээ бирлер ойлойт, тилдин эч эле такыр кереги жок депчи, бирок мен ушул нерсеге эч кошулбайт элем. Анткени тил билбесе, өзү эле жашоону кыйындатасың да, өзүң эле көп кыйынчылыктарга туш болосуң. Жакшы, жакында эле бала алуу болдуңар, куттуктайм, бешик бек болсун. Рахмат. Негизи чет өлкөдө бала алуу болгон кандай экен, Германияда төрөлгөн балдар жаранды калабы, ошол тууралуу кичине айтып бере аласыңбы? Меники эмеге баягы визам ПМЗ кылганбыз, постоянное место жительства. Ойлогонбуз биз тиги кызыбыз шыр гражданство алып калат депчи, бирок андай эмес экен. Ал үчүн 8 жыл катары бою баягы налог төлөш керек Германияга, салык төлөш керек экен. Ошол үчүн албай калды. Эмеси условиясы кандай экен? Жакшы. 3-4 күндөй больницада жатты. Болгону больницада тамак берген жаккан жок. Нан берип коюшат экен, ошо менен болду да. Польшада да ошондой. Германияда мамлекет тарабынан кандай жардам берет экен ушу жаш ата-энелерге? Бир четинен киндергелд деп коет. Бул баягы балага ошо 18ге чыкканча акча беришет. 220 евро болчу, азыр 250 евро болуп калды. Бир ай сайын берип. Анан элтерингелд деп коет. Бул баягы ата-энеси декретке чыкканда берет. Анан ошо декрет жөнүндө айтып кетсем, ал 14 ай негизи 14 ай болот. Анан ошол 14 айды ата-энелер баягы каалаганча бөлүштүрүп алса болот. Анан менин билишимче атасы дагы 3 ай алыш керек да. Декретке чыкканда зарплатанын 60%-ын төлөшөт. Же таза эле буга чейин иштебей атса, анда 300 евро төлөшөт. Анан декрет жөнүндө мага азыр абдан жагып калды. Аталар дагы декретке чыгыш керек дегени. Демек, сөзсүз түрдө ар бир ата декретке чыгып 3 ай баласынын жанында болуу керек. Ооба, анткени мен мисалы немис коллегаларым байкадым, кээ бирлер жарым жылдап, 1 жылдап таза эле декретке кетип калышат, анан 1 жылдан кийин келишет да. Кыргызстанга бул нерсени айтса баары
таң калат болуш керек, кантип эле атасы декретте отурсун деп. ооба, Бирок мындай да болот да, баягы декретке чыкканда дагы бала дагы бир аз көнсүн деп, баягы 40 саат иштеп баштабайт, аны башында 20 саат иштеп баштайын, анан 30 саат иштеп баштайын деп акырындан узатышат. Демек, ата-энелер үчүн бир гана апасы эмес, атасы үчүн дагы абдан жакшы шарттар түзүлгөн, балага убакыт Ооба. бөлсүн деп, баланын жанында болсун деп. Кандай сонун. Сен өзүң декретиңди колдондуңбу же эми колдоносуңбу? Эми колдоном, буюрса апрелде чыгам, июлдун аягына чейин. Ошол учурда сенин жубайың жумушка чыгат. Негизи ушул нерсени өзүң кааладыңбы же жубайың сурандыбы? Эмне үчүн мындай чечимге келдиң? Негизи мындай болду. Бир четинен келинчегим да азыр айтишник да. Анан уже баягы жумуштарга тапшырып, акырындан тажрыйба алып башташ керек. Бул эң чоң эме причиналардын бири. Экинчиден болсо, менин оюмча, баягы бир аз мен дагы баягы программист катары бир аз пауза алсам дагы жакшы деп ойлойм. Себеби баягы иштеп атып, мындай ментально чарчап калган учурлар да болот. Анан выгорание сыяктуу болуп, анан бул учурда баягы эс алып, көбүрөөк сыртта, паркта прогулка кылып, ошентип баягы өзүмө келип дегендейчи. Баса эме баягы декретке чыкканда дагы ата-энеси бир ай, менин билишимче, чогуу алса болот. Анан ошол бир айды дагы баягы саякаттоого колдонсо болот ушундай. Кандай сонун. Жакшы, эң жакшы. Төрөтканага барганда негизи силер чет элип жараны болгондугу үчүн кандай экен шарттары? Акча төлөттүбү же силер сактандыруу болдубу? Ошон үчүн эч нерсе төлөгөн жоксуңарбы? Кандай экен жолдору? Баарын страховка төлөйт. Болгону баягы кроватьта баягы жатканы, бир аз тамак бергени, ошого символический акча төлөгөн учурлар болот. Мен мисалы почка менен да жатып калганда больницада 10 евродой төлөшүм примерно. Демек, страховка 100% толугу менен жаппайт экен, бир кичинекей бөлүгү төлөнөт окшойт анда. Мисалы Польшада мындай да, эгерде мамлекеттик страховка болсо, камсыздандыруу, анда 100% толугу менен жаап берет. Анда кичине система башкачараак экен, Жакшы. Анан негизи эле мага ушу декрет тууралуу абдан жакты. Польшада дагы ошондой бар, ата-энелер алса болот. Эгерде кааласа, атасы алса болот же апасы алса болот, бирок сөзсүз түрдө атасы алсын деген андай мыйзам жок экен да. Жөн гана кааласа атасы же кааласа апасы алса болот. Анда азыр жана ПМЖ, постоянное место жительства, кандай болуп алдыңар? Аны алуу үчүн канча убакыт кетти? Кыйын бекен ПМЖ алуу? Ал үчүн меники мисалы буга чейин айтишник катары голубая карта болчу, меники виза. Blue card деп, Blue карты 2 жылдай ошо Blue карт болду. Анан немис тил баягы немис тилинде немис университетте окуганым үчүн ал плюс болду. Баягы негизи менин билишимче 4 жылдай жашаш керек ПМЖ алыш үчүн. Меники ошо немис тилинде окуганым үчүн 20 бир нерсе айга чейин кыскартылды. Ошондой. Эртерээк алган. Эртерээк алган уруксат берилет экен, Анан голубая карта болсо дагы кыскарылат да, ошентип 2 эсе кыскарылат го дейм. Негизи көп адамдар мүмкүн азыр билбейт болуш керек голубая карта деген эмне экенин. Кыскача айта кетсең, голубая карта деген эмне бул? Бардык эле адам голубая карта ала албайт, Голубая карта деген көбүнчө эмегилер болот. Германияда жетишпей аткан кадрлар, мисалы медиктер, айтишниктер, инженерлер, ушундай квалификациясы жогору болгон. Ошол кесиптер кирет. Голубая карта алыш үчүн дагы зарплатанын порог эмеси болот да. Мисалы 56.000 болуш керек эле. 56.000 зарплата болуш керек айлык. Мисалы жөнөкөй айлык акыдан 100 же 150% өйдө болуш керек. Польшада ушундай. Биякта мисалы мындай болчу. 56дан жогору болуш керек, эгер кадимки эле профессия болсо. Айтишник катары болсо 43-44 алса, бул уже эме голубая карта алса болот да. Жылына, Жакшы. Негизи эле кандай экен Германияда жашаган, Кыргызстанда жашаган, эң чоң кандай айырмачылыктарды сездиң? Мүмкүн артыкчылыктары Германияда жашаган же тескерисинче жаман жактары? Бул жака келгенде эң биринчи сезген күн 3 чымалап 4 чымалап жок болуп кетет. Витамин D атайын баягы таблетка ичпесе ооруп башташы мүмкүн да. Анан бул дагы баягы күн жок болсо дагы баягы настроениеге дагы таасир этиш керек. Бул бар. Бул жакта мисалы мага жаккан нерсе баары баягы по полочкам мындай закон иштейт, мыйзам иштейт. Баары мыйзамдан баягы коркушат.
Анан мисалы бул тиги чет өлкөдөн келгенде жаман мамиле кылган көргөн эмесмин. Баарына бирдей мамиле кылышат. Мен мисалы жумушта мага бир нерсе жакпай калса, ошол эле шефтин кабинетине такылып келчүм. Ушундай болуп атат, мындай болуп атат. Эмне кылсак болот депчи, анан ал мага ушундай кылсак болот деп айтып берчү да. Мага дагы жаккан жерлери бул көбүнчө эме болот. Жаккан жерлери бул эме природасы жакшы да. Анан абасы аябай таза. Токойлору көп, жан жаныбарларды өлтүрүшпөйт. Коркпой эле жүрүшөт жанында, мисалы акулар келип, ошолор башымды таң калтырган. Мага жакпаган жери бул налог. Европада негизи налогдор чоң болот. Баары эле ойлой беришет да, Кыргызстандагылар. Мисалы, Германияда жашайт же Европада жашайт, акчаны көрөйт депчи. Канча бир мисалы условно 5000 алат деп коелу, ошол 5000дин жартысын, 2,5 миңди баягы салыкка кетип калат. Мамлекетке берип коесуз. Анысы бар. Бул анан плюс еще баягы жашоо дагы Кыргызстандан караганда кымбатыраак кээ бир учурда. Кышында биякпаса анчалык суук эмес, жайында анчалык ысык эмес, ошонусу да жагат. Мага бир суроо кызык болуп жатат. Негизи Европага келгенден кыргыздар биз саякаттаганды үйрөнүп баштайбыз. Чынын айтканда Кыргызстанда саякат тууралуу көп адамдар ойлонбойт. Анткени башка маселелер көп, анан саякат эң акыркы орунга калат. Силерде кандай, саякаттап баштадыңарбы, көп саякаттайсыңарбы? Европанын кайсы мамлекеттерин көрдүңөр? Бул жака келгенде биз баягы стипендия алып аткан күндө деле ошол саякаттаганга да жетишти да. Анан мисалы 40 евро менен биз Барселонага барып келгенбиз бир кишиге. Бул аябай арзан деп ойлойм. Ошентип Португалия, Барселона, Испания. Мен эмем бар болчу, кыялым бар болчу. Китти көргүм келген. Түшүмө көп кирчи да. Аябай чоң болуп үстүндө сүзүп жүргөнчү. Анан аябай көргүм келип, эмеге барганбыз. Азорский острова деп коет, Португалияга кирет. Ошол жактан киттерди көргөнбүз. Европа негизи бул жолу 10 өлкөнү кыдырдык, саякаттаган аябай сонун. Негизи эле сен Кыргызстанда жашоону жакшы билесиң, айылдагы жашоо. Сенин жеке көз карашыңда, жеке байкооңдо Кыргызстандагы жаштар менен Германиядагы жаштар мүмкүн жаш үй бүлөлөр эмнеси менен айырмаланат экен? Бул жакта мисалы мектепте окуп атып эле мүмкүнчүлүктөр көп да. Мисалы мектепте окуп атып бир компанияга практикага кирип кетиш мүмкүн. Анан мисалы мектепте окуп атып эле баягы мисалы мага повар болуп иштеген что-то жагып атат, иштеп көрөйүнчү деп барып кирсе болот да, мисалы. Же программист болуп иштегим келет, ана барып көрөйүн кандай иштешет деп баягы на деле барып көрүп келгенге мүмкүнчүлүк бар да. Мен мисалы Кыргызстанда жаштарга баягы акча табуу аябай кыйын деп ойлойм. Бул жакта аябай жеңил. Бул жакта Кыргызстанда мисалы мен официант болуп ар кандай эмеде сферада иштегем. Баягы ноутбукка иштеш үчүн акча табыш үчүн мен канча 3 ай иштегем. 3 айдын ичинде 20 миң сом тапкан. Бул аябай аз да. Бул жакта болсо ошо студент, школьник катары жакшы акча тапса болот. Дагы мени кызыктырган бир суроо. Силер чет өлкөдө жашап атасыңар, чет өлкөдө балалуу болдуңар. Кыргыз тили жөнүндө эмне деп ойлойсуңар? Кызыңарды кыргыз тилин билүүнү каалайсыңарбы? Үйдө кайсы тилде сүйлөшөсүңөр? Чын айтсам аралаш, орус тили, кыргыз тили болуп кетет. Менин байкашым боюнча эже байкелер бар, балалуу кыргыз Германияда. Алар мисалы балдары үйүндө мисалы кыргызча сүйлөгөн күндө деле балдарына кыргызча сүйлөсө, алар немисче жооп беришет да. Анан биздики кандай болот билбейм, ошондой эле болушу мүмкүн. Кыргызго, бирок негизи кыргызча сүйлөшүүнү каалайт элем. Германияда кыргыздар бат-баттан жолугуп, же майрамдарда жолугуп, бир оюндарды уюштуруп ушундай болуп турат. Баягы Ноорузда, эгемендүүлүк күндө концерт уюштуруп, чогулуп турабыз, футбол ойношот. Жакшы, эми акыркы суроомду берсем, сен азыр ошол мектеп боюнча сүйлөштүк, жогорку окуу жай тууралуу сүйлөштүк, айта кеттиң, мектепте жакшы окуган, жогорку окуу жайда жакшы окуган абдан маанилүү деп. Ошол жыйынтыктап айта кетсең дагы бир жолу, жаштарга болгон сенин кеңешиң кандай кеңеш берет элең? Жакшы окуш керек, ошол эле. Жакшы окуш керек, тилдерди үйрөнүш керек. Негизи чоң ийгиликтерге жетиш үчүн менин оюмча бул мышление аябай ой жүгүртүү аябай маанилүү да. Эгер ой жүгүртүү начар болсо, анда ийгиликке жетишпей калышы мүмкүн. Бирок ой жүгүртүү деген баягы туп-тура эле адам
башкача ойлонуп кеткен учурлар аз болушу керек. Бирок себеби дегенде досторум же мисалы үйдөгүлөр кандай ойлонсо, ошол эле ой баягы ойду кабыл алып, ошентип ойлоп кетебиз да. Анан мисалы мектепти бүтүп баласы атасына барып айтса, мисалы мен менеджментте окугум келет деги бу десе, ай балам эмне кыласың, анан көрө сварщик же трактористке окусаң жакшы акча табасың тиги бу деп айтышы мүмкүн. Мисалы ал өзүнүн ой жүгүртүүсүн берет да, бирок ал туура эмес болушу мүмкүн. Ошондуктан ийгиликке жетиш үчүн бул ой жүгүртүү аябай маанилүү деп ойлойм. Ой жүгүртүүнү кантип оңдош керек? Бул көбүнчө башка өлкөдө жашаш керек деп ойлойм. Бул абдан маанилүү. Көбүрөөк китеп окуш керек, тилдерди үйрөнүш керек. Айлана чөйрө дагы маанилүү деп ойлойсуңбу? Ошо айлана чөйрө баягы биздин ой жүгүртүүбүзгө ошо чөйрө дагы аябай чоң таасир этет да. Мен мисалы кичинекей кезимде эмеде талаада иштеп атып ойлой берчүмүн да. Мен Америкада төрөлсөм же Дубайда төрөлсөм кандай болот эле депчи. Мен азыр ошол жөнүндө ойлосом, бул чөйрөдөн зависить этмек да. Мен мисалы Америкада деле туруп эме чөйрөм начар болсо, анда айырма деле чоң болбойт болчу. Эгер чөйрө жакшы болсо, ошол деңгээлде болот да. Демек сенин жеке оюңда, сенин байкооң боюнча мына көп нерсеге жетиштиң, Германиянын эң чоң компанияларынын биринде иштеп жатасың, Сенин байкооң боюнча адам өзү ишенип нерсеге умтулуусу керек. Сенин оюңду туура түшүндүмбү? Негизи эле ата-энеси, эгерде ата-энеси жок ал нерсе болбойт деп айтып жатса дагы, жүрөгү менен каалап жатса, өзү каалаган нерсени кылуусу керек. Туурабы? Мен дагы толугу менен кошулам сенин сөздөрүңө. Анткени адам аракет кылса, ойлонсо, сен айткандай ой жүгүртүп, талыкпаган эмгек кылса, бардык нерсеге жетсе болот деп ишенем. Сенин оюң да ушундай экен. Эң жакшы. Анда бүгүнкү сонун маек үчүн чоң рахмат. Менимче айрыкча мектепте окуп жаткан же бакалавриатты бүтүп алып, дагы келечекте эмне кылам деп көп нерсени билбей жаткан жаштарга сонун мотивация болосуң деп ойлойм. Силерге ийгилик. Германияда жашап атасыңар. Ушундай жакшы жумуштарда иштеп, кыргыздарды жакшы жагынан таанытып жүрө бергиле. Чоң рахмат келгениң үчүн. Убактыңды бөлүп, анткени билем чет өлкөдө жашаганда ар бир саат, ар бир минута белгиленген. Ошондуктан дагы бир жолу чоң рахмат. Сизге да чоң рахмат чакырганыңызга. Сиздин каналыңыз өнүгүп өсө берсин. Дагы көбүрөөк баягы биздин жаштарыбызды мотивация берип дегендей, жаңы багыттарды берип дегендей, ушинтип өнүгүп кете берсин. Чоң